Мына 911 деген автобусту жүргүзбөй алдын тосуп, өзүнөн өзү алдына кирип, машинага сүстүрдү. Машинасын өзү сүстүрдү. Бул жерде элдердин баарын өзүнөн өзү алдыга түшүп талашып атат. Мына өзү автобустун алдына кире качты. Тасмадагы көрсөтүлүп жаткан чыр-чатак Мурасорду конушуна каттаган 41-автобус менен 911-кичи автобустун кагылышуусунан орун алган. Мындай көрүнүш бир нече айдан бери кайталанып жатканын жергиликтүү тургундар билдирип жатышат. Айтымдарында 911-маршруттук каттам өзүнө тиешелүү болбогон аймактан жүрүп, 41-каттамдагы автобуска тоскоолдуктар жаралганын аймак жашоочулары билдирүүдө. Вокзалга айланып эле кайра келиш керек да, линиясычы. Ал деген Мондайдан барып, Темирландан киши алат, Салкындан чыгып, Темирландан киши алып, Монеткадан киши алып, кайра Молодая менен барып, чүйгө кирип, Кулия менен кайра түшүп атат да. Элдин баарын алыпчы. Ошондо автобус өкө киши талаш аябай көп. Ошондой уруш жаңжал болду. Ошондой кагылышуулар көп болду. 41-автобус каттамы Мурасорду конушунун тургундарынын талабынын негизинде 2021-жылдын октябрь айынан тартып каттай баштаган. Анда ар бир ай сайын иш график Бишкек шаардык транспорт департаменти аркылуу кол коюлуп, уруксаат берилип келген. Бирок 5-майдан тартып тиешелүү тараптан уруксаат берилбей каттам токтоп турат. Шаардык бийликтин бул аракетине айыл тургундары нааразычылыктарын билдирип жатышат. Угуту эгерде жакшы иштеген болсо, маршрутканы өз орду менен каттатып койсо болмок. Биз эл аябагандай каршыбыз буга, автобустун шыдыр жолдун каттап турган автобусун киргизип берсин. Эмне үчүн кол койбойт? Эмне үчүн биз карган инвалид көптөрүбүз, жашоочуларыбыздын баары аз камсыз болгон үй бүлөлөр, биз кантип кайрылабыз? Мына азыр шаарга доктурга да бара албай атабыз, эч жака да бара албай атабыз. Анан мына бул жерден автобусту киргизгенин себеби, маршрутканы киргизгенин бизге ачык даана айтсын. Эгерде ушун менен шыдыр жолду киргизбесе, анда биз жеткен чегибизге барабыз. Кыйратып жүгүн чечип эме Өзбекстандын жана ага автобустарын киргизишиптир. Рахмат, ага эч нерсе дебейбиз. Киргизиптир. Бирок 5 автобус деди. 5 автобус, ал кичинекей автобустар биздин могу маршрутка менен айырмасы жок. Алар дагы жарым сааттан жүрүшөт. Мына 5 автобус Кудай буйруса, дагы элибиз дале баягыдай ташылбай калат. Шыдыр жолдун автобустары чоң болгонуна байланыштуу жарым саатта жүрсө да элдер батып кетип барып келип аткан да. Анан шыдыр жолдо жанагындай жеңилдиктүүлөр бизге элибизге жеңилдиктер бар болчу. Эми мындай жеңилдик жок. Бул жерде азыр укканыбызга караганда, правда мен барган өзүм көргөн жокмун. Элден укканыбызга караганыбызда жол киресинен бери чечип коюптур дейт. 15 сомдон кылып коюп, 15 сомдон киргизип атыптыр бизге деп айтып атышат. 41-автобус каттамын Шыдыр жол KG жоопкерчилиги чектелген компаниясы тейлейт. Компания адистери аталган каттамды линиядан алуу максатын көздөй шаардык бийлик тарабынан ар кандай тоскоолдуктар болуп жатканын айтышууда. Тийиштүү адистер тарабынан ар кайсы шылтоолор айтылып, келишимге кол коюлбай убакыт өткөрүү менен алектешет. Анын үстүнө бизге эми ар кандай жол тосуулар болду. Биздин үстүбүздөн дагы башка маршруткаларды коюп, анткени болбойт да, дублирование болуп калат бир линиянычы. Болбостон ошого карабастан маршрутканы койду. Келип атат, ушул убакка чейин келип эле ар кандай жол тосуулар болгону, булардын шылтоосу ошо силер иштебей койдуңар баштан баштап. Ошол себептен биз коюп бербейбиз, бирок антейин десек, ага чейин деле коюп бербей келаткан. Ар шылтоону айтып, узартып, кол койбой. Бул жаралган кырдаал боюнча Бишкек шаардык транспорт башкармалыгына кайрылып көрдүк. Алар Шыдыр жол KG жоопкерчилиги чектелген компаниясы тарабынан катачылыктар кеткендиги үчүн келишимди жокко чыгарууга аргасыз болгонун билдирип жатат. Учурда башка компания менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, алар убактылуу калкты ташуу кызматын көрсөтөт деп билдиришти. Кийинчерээк сынак жарыяланып, башка компаниялар менен келишимдер жүргүзүлөрүн маалымдап жатышат. 911-маршрутка шаар транспорт департаментинин эч кандай тиешеси жок, анткени алар Чүй областынын маршруту болуп эсептелет. 41-автобус боюнча жылдын 2021-жылдын аягында кирген, бирок ошол башында 2 ай жакшы иштеп, андан бери акыркы где-то 2-3 айдан бери иши жакшы болбой атат. Подвижной состав жана азайгандан азайып, Шыдыр жол KG менен келишимди толугу менен жокко чыгардык. Чыгарганга аргасыз болдук. Анан башка жана эко-пассажирский перевозки деген
жана ак автобустар жүрөт го, ошол ишканага убактылуу баягы конкурс өткөнчө бекитип берип атабыз. Эртең саат 6-дан, таңкы 6-дан баштап эко-пассажирский перевозки ошол 41-чи, анан 35-чи маршрутта ишин баштайт. Мурас Ордо конушуна 41-чи транспорт каттамы эртең таңкы саат 6-дан тарта жумушун улантуу мерчемделүүдө. Каттам аралыгы 20 мүнөттү түзүп, азырынча 5 гана автобус кызмат көрсөтөөрү айтылууда. Нурзада Сыдыкова, Даниэль Түменбаев, 7 канал, Бишкек.